чачындан улам замша бут кийимдер өңү өчүп, бозала болуп калат. Бирок аны ыргытканга шашпаңыз. Анткени үй шартында буларга кам көрүп, фабрикадан чыккандай абалга келтирүүгө болот. Кантип десеңиз, бул туурасында бизге бут кийимдерге жаңы өмүр тартуулаган технолог Азиз Кочкаров айтып берет. Саламатсыңарбы, Супер KG порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн силерге мен бут кийимдерге кандай мамиле менен, кандай кам көрүү керек көрсөтөм. Замша бут кийимин үй шартында тазалоонун алдында аны биринчи жууп аласыз. Эгерде май тамып так болуп калган болсо, анда ваниш көбүгү менен тазалап аласыз. Сууга салыш керек жок болуптур. Жалаң көпүк, пена. Пена менен сүрөсүңөр, кир чыгат. Сыйрылган жери кетип берди. Буну кантип ордуна келтиребиз? Калыбына келтириш үчүн жөнөкөй наждачка аласыңар. Наждачканы кандай десем болот? Сүрсөңөр, мына. Наждачка менен. Ошо жер тазаланат. Наждачка менен көтөрүлбөсө түктөрү, бычакты алып, үчү менен титип коесуңар, монтип. Аябай чыкпаса, кыйнаса, ошентип коркпойт, оюп тутасыңар. Тырмайсыңар. Фен менен кургатып алган соң, тамандарын скотч менен желимдеп, 30 см аралыкта кармап, боёкту тегереде чачып чыгыңыз. 30 мүнөт кургатууга коюп, бут кийимди кийип кете берсеңиз болот. Эгерде боёк сапаттуу болсо, ал жаан чачында өңүн жоготпойт. Сапаты жок боёк бут кийимди бузаарын унутпаңыз. Bunu da skoçtayız. Bitti. Bunu da spreyde alıp onu içine açıp narın. Бут кийимди боёочу боёкту тандаганда да кылдаттык мамиле керек. Эгер сапаты жок боёкту алсаңыз, ал да бут кийимди бузат. Андыктан ар бир бут кийимдин өзүнө ылайыкталганын карап алыңыз. Ага бир айтып кетейин, кремди жыттап көрүш керек. Мындай эфирный маслалар, эфирный жыттар келбей, натуральный масла, миндалевый масла болуш керек. Анан жерде воск минимум 25-30% болуш керек. Андан кийин сүрткөндө, кечинде обукту кургатып, артып тазалап, андан кийин губканы аласыңар. Жөнөкөй губка. Болсо мындай щеткалар бар, кичинекейси. Атайын щетка менен алып, бут кийимге сүртөсүңөр. Тонкий слой. Чапташты керек жок. Тонкий слойну сүртүп, желательно эртеменге чейин коюп койгула. Эртемен сиңип, өзүнө келип алат. Анан эртемен жумушка бир жерге көчөгө чыгыштан алдын мен айткан ошондой войлочный тряпка менен бир сыйра мындай сүртүп салсаңар, обуңар жалтырап, полировка болуп калат да, өзүнчө бир пленка менен капталып калат. Ошон үчүн суу өтпөйт. Ал эми кара түстөгү замшаны үй шартында оңдоп алуу үчүн үйүңүздө газдын болгону гана жетиштүү. Бирок газды иштетүүдө бардык коопсуздук чараларын колдонууңуз зарыл. Бут кийимди жогоруда көрсөтүлгөндөй жол менен эле тазалап аласыз да, кургагандан кийин кадимки газды күйгүзүп, анын жалынынан чыккан кара түтүнгө бут кийимди кармап туруңуз. Мындайча айтканда, өтүгүңүздү газдын кара түтүнүнө ыштайсыз. Айта кетиш керек, бул ыкманы жалаң гана кара түстөгү замшаларга колдонууга болот. Чорный кара замшалар оңой. Кара замшага кымбат немелерди алышты керек жок. Мында мен айткандай щетка менен. Бул жерде бархатный замш кетип атат. Бархатный замш. Мына резинка менен тазаласаңар өзү келип калат. Немесичи? Бул өтө эле кыйын эмес. Бул состояниясы нормальный экен. Буну өтө начарлары келет, агарып кеткен. Бул үй мезгилинде. Эми биз бул жерде
профессиональный немелерибиз бар. Эми силерде да болсо бул сыяктуу. Эми бунун өзүнүн калындыгы бар, жумшактыгы бар, ошого карата иштетебиз. Бизге бир аз оңоюраак. Оңой жолу бар. Спрей иштетиш керек, буга да кара. Бирок мунун сепседе жабылбай агарып турган жерлерини өзүбүз ар бир үй бүлөдө газ плита бар. Каптить турган мезгили болот да газды. Таза жана турган газ болсо болбойт. Көрүп атасыңар, мына копот чыгып атат. Ошондо мынантип tutsanlar, o kopetinden boyalı. Bir yerde karmak duruş gerek mesela bunu. Aylantırıp duruş gerek. Yani montu yıldırıp aylantırıp duruş gerek. Ал эми лакталган бут кийимдер үчүн да атайын тазалагычтар бар. Франциянын Сапфир фирмаларынын каражаттары менен лакталган бут кийимди тазалоо жолдору да жөнөкөй. Лакталган бут кийимди бул каражат менен сүртүп үйдөгү кадимки чачка колдончу фен менен кургатып алыңыз. Бул лактын кесилип ажырап калган бөлүктөрүн эритип жармаштырат. Андан соң экинчи каражат менен сүртүңүз. Ал ошол эле кесиктерди толуктап бекитет. Баары бүткөндөн кийин жумшак кездеме менен сүртүп жалтыратып коесуз.